Бүгүн Чүй облусунун Кемин районунда өлкөдөгү эң ири заводдордун бири дал ушундай клинкер чыгаруучу ишкана ачылууда. Бул Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата ачылып жаткан 100 ишкананын бири. Азыркы тапта ишкана толугу менен ишке даяр, техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Атай кетсек, мындан тышкары өлкө аймагында дагы 39 өнөр жай ишканасы жана 60 чукул социалдык объект ишке берилди. Бүгүн өлкө үчүн тарыхый жактан өтө маанилүү учурлардын бири болду. Себеби Кыргызстандын ар аймагында курулган 100 объект бир убакта ачылып, салтанатка президент Садыр Жапаров катышты. Терек таш цемент заводу жана курулуш материалдарын өндүрүүчү ишканалар элибизди өз убагында турак жай менен камсыз кылууга бекем негиз болуп берет. Курулуш секторундагы мындай кескин жандануу инвестицияларды тартуу үчүн позитивдүү сигнал болуп калат. Ал эми айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалар өлкөбүздүн тамак аш коопсуздугун бекемдөөдөн сырткары экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Клинкер чыгаруучу жаңы заводдун ачылышы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгынын алдында өлкө башчынын белгиленген чоң максаттарды ишке ашыруудагы улуттук адамы. 3 жылга 30 жыл батты, деди Акылбек Жапаров. Эгемендүүлүктүн 33 жылдыгынын майрамдап жатабыз. Анын ичинен акыркы 3 жыл 30 жылга татыган жылдар болду. Мен учурдагы тарыхый абалды дал ушундай деп аныктайт элем. Анткени президенттин жана анын профессионалдар командасынын ишинде эч кандай курулай айтылган сөздөр жок. Сыймыктана турган салмактуу иштер бар жана алар армын. Атап өткөндөй, ачылган объектилердин ичинен эң ириси Кеминдеги Терек таш клинкер заводу. Ишкананын куруу долбоору 2022 жыл башталып, анын сметалык баасы $160 миллион түзгөн. Анын ичинен Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан $45 миллион бөлүнгөн. Долбоордун уникалдуулугу экологиялык жактан бардык талаптар сакталган. Заводдун кубаттуулугу жылына 1 миллион 200 миң тонна клинкер чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө толук кандуу бардык иш-чаралары бүтүлдү. Акташ, карьер, кени, топурак, гүл, көмүр бардыгы тең даяр бүгүнкү күндө. Дагы уникалдуулугу өзүбүздө мына аркада турган заводдо теплообменник деп коет. Абага чыгаруучу ысык абаны бүгүнкү күндө биз кайрадан иштетип, электрогенератор колдонуп, өзүбүздүн муктаждыгыбыздын 60%-ын жабууга даярбыз да. Заводдун ишке киришине анда күндөп түндөп иштеген кызматкерлердин эмгеги зор. Алардын бири Анарбек Түмөнбаев. Ал клинкер ишканасына келе турган жолду көзөмөл кылгандардын бири. Айтымында заводко чейин бара турчу 24 чакырым жолду салып, мамлекетке өз салымын кошууда. Бүгүн анын эмгеги бааланып, атайын сыйлык менен сыйланды. Ошол казылган карьерден баштап жаңы жол айылына чейин 24 километр жолду мен курдум. Биздин коллектив курдук, баарлап болгон техникаларыбыздын баарын жумшап, кышы жайы дебей баардык күндөр иштеп куруп бүттүк. Эми рахмат ушул коомчулук эл журт ушу баарын баалап биздин эмгегибизди ушул сыйлыкты бүгүн ыйгарышты. Биз абдан кубанычтабыз, толкундонуу бар. Эмгегибизди баалаганына абдан чоң рахмат айтабыз. Ишкананын ачылышына жергиликтүү тургундар да кубанып турган чагы. Мен бүгүнкү ачылып аткан Кемин Кыргызстандагы 100 мекеме, ошонун ичинен 40 өндүрүштүк мекемелердин ачылышы бизди аябай кубандырат. Бул өндүрүштү куруш кыйын болот. Негизи эле объектилерди куруш кыйын болот да. Бирок ошого чыдап, ушунун баарын тең баштап, элдин керегине жараган объектилерди курган эми абдан сүйүнүчтүү да. Себеби бул курулуш материалдары баарыбызга керек. Ал эми экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мындан тышкары алдыда дагы 2 цемент заводу ачылаарын билдирди. Өзүңүздөр билгендей, бул полипропилен, ал жанагы биздин пластмасс түрлөрүнүн өндүрүүчү материалдардын бири. Ал толугу менен азыр сырттан импортталып келет. Буюрса ошо 25-жылдын аягында полипропилен өзүбүздөн чыгып калат. Иш-чарада жаңы ачылган ишканалар прогресстин символу болуп, келечекте өлкөнүн өнүгүүсүнө, ал эми жаңы ачылган мектеп, бала бакчалар билим сапатын арттырууга жол чабат деп ишеним артылды.